Бүгін болса сөзді Мирлан бір туғанымыз айтады. Ойлаймын, бүгін сөз өзгөчө болот. Құдайым жалғасын Мирланды, батасын берсин, колдонсун. Саламатсыздарбы, урматтуу, бактылуу, баталуу бир туугандар. Омин. Биз баталуубуз. Жана өзгөчө бүгүнкү насаат аркылуу дагы биз дагы да көбүрөөк бактылуу болуп, дагы да көбүрөөк баталабыз. Анткени бүгүн Иса Теңирдин тоодогу чыныгы бакыт деген насаат сөзүн карайбыз. Деги эле бул дүйнөгө келген ар бир адамдын, бул дүйнөдө төрөлгөн ар бир адамдын ички жан дүйнөсүндө, жүрөгүндө мен кантип бактылуу боло алам деген суроо жаралат. Жана адам эржетип чоңойгон сайын ошол мен кантип бактылуу боло алам деген суроого жоопту ар кандай нерседен, бири байлыктан издейт, бири бийликтен, бири атак даңктан, бири үй бүлөдөн, аялдан, же күйөөдөн, же баладан, жана башка нерселерден издейт. Мына ушундай улуу муктаждыкты Иса билгендиктен, адамдын эң улуу муктаждыгын, же болбосо адамдагы эң чоң суроону билгендиктен, ошол кызматынын башында, өзүнүн кызматынын эң алгачкы кызмат кылып баштаганда ушул айткан сөздөрү. Бул Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм 1-12 чейинки аяттарды карайбыз. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм, ошо 6-7 бөлүмдөр тоодогу насаат деп коет. Бул Иса Теңирдин ошо тоодо айткан насааты, өзүнүн кызматынын эң башында айткан сөздөрү. Анда эмесе келиңиздер бирге ушул 12 чейинки аяттарды бирге окуйлу. Иса элди көргөндө тоого чыкты. Ал отургандан кийин шакирттери жанына келишти. Ошондо Иса аларга мындай насаат айта баштады. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан. Амин. Эгерде байкасаңыздар, бул үзүндүдө бактылуу деген сөз көп жолу кайталанган. Канча жолу кайталанган? Санап көрдүңүздөрбү? 9 жолу кайталанган. Демек, бактылуулуктун 9 түрү жөнүндө айткан, жана алардын ушул бири-бири менен кандай байланышы бар экенин көрө алабыз. 9 түрдүү бакыт жөнүндө айткан, бирок алар 9 түрдүү бакыт болгону менен алар бири-бири менен тыгыз байланышта болгон. Бул мектептеги окуган сыяктуу да. Мектепке барыш үчүн сөзсүз 3 класс же 4 класска аттап кирбейсиң, 1 классты окуп башташың керек. Ошондой эле эмне үчүн ушундай иретте, эмне үчүн Иса Теңир мындай ырайымдуулар бактылуу деп баштаган эмес, эмне үчүн куугунтукталгандар бактылуу деп баштаган эмес, эмне үчүн эң биринчи руху жакырлар бактылуу деп баштаган. Мына ошонун иретинин маанилүүлүгүн көрөбүз. Жана бул аяттарда жазылган бактылуу деген сөз, бул бакыттын жеткен чеги, эң жогорку деңгээлдеги бакыт жөнүндө айтылган. Орус тилиндеги котормолордо счастливы деп айтылган эмес. Орусча китеп окуса, эмне деп айтылган ал жерде? Блаженный деп айтылган. Англис тилиндеги котормолордо, бир нече котормолордо баталуулар деп которулган. Улуу батага ээлер деп которулган. Демек, бул
кыргыз тилинде бир эле сөз бактылуу деген сөз. Бирок бул сөздүн мааниси бакыттын жеткен чеги, эң жогорку деңгээлдеги бакыт. Мына ушундай бакытка биз кантип ээ боло алабыз? Жана Иса айткан бул бактылуулук жөнүндө айткан сөздөр бул дүйнөнүн, биз жашап жаткан коомдун бактылуулук жөнүндө түшүнүгүнө таптакыр карама каршы. Анткени биз жашап жаткан коом эң бактысыздар булар жакырлар. Эң бактысыздар булар ыйлагандар, кайгыргандар. Ким эле ойлосун ыйлап атканды көрүп, ой бул бактылуу адам деп, өзгөчө куугунтук жегендер үчүн. Демек, Исанын айткан сөздөрү бул дүйнөнүн түшүнүгүнө, бактылуулук жөнүндөгү биз жашап жаткан коомдун түшүнүгүнө таптагыр карама каршы. Бирок суроо, эмне үчүн куугунтукталгандар? Эмне үчүн ыйлагандар? Эмне үчүн кайгыргандар? Же болбосо руху жакыр болуу деген эмне? Мына ушул сөздөрдүн маанисин түшүнгөндүгүбүздө. Биринчи бакыт. Бул руху жакырлар бактылуу, анткени асман патшачылыгы алардыкы дейт. Руху жакыр болуу деген эмне? Бир окуганда мындай оңой менен түшүнө албайбыз. Ооба, руху жакыр экен. Бирок бул чындап эле эмнени билдирет? Иш жүзүндө кантип аткарышыбыз керек биз? Забур 33-бөлүм 19-аятта. Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, моюн сунгандарды куткарат дейт. Ушул эле Забур 50-бөлүм 19-аятта. Чын жүрөктөн өкүнүү Кудай алдында курмандык. Сен өкүнүп, моюн сунган жүрөктү жек көрбөсүң дейт. Бул аяттарга ылайык руху жакыр болуу деген бул чын дилинен өкүнүү, чын дилинен моюн сунуу, чын жүрөктөн өкүнүп, Кудайга моюн сунуу. Демек, мына ушундай абалды билдирет экен, руху жакыр болуу деген. Ал эми жаңы келишимде эң сонун, орусча айтканда практический мисал. Бул ушул руху жакыр болуунун эң сонун мындай иш жүзүндөгү мисалы бул Лука жазган жакшы кабар 18-бөлүм 9-дан 14-кө чейинки аяттар. Өздөрүн адил адам эсептеп, башкаларды басынткан кээ бир адамдарга Иса мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Эки адам сыйыныш үчүн ибадатканага кирет. Алардын бири фарисей, бири салык жыйноочу экен. Фарисей туруп алып ичинен мындай деп сыйнат. Кудайым, мен сага ыраазымын. Анткени мен башка адамдарга окшоп талап тонобойм, жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм, жана мына бул салык жыйноочу да эмесмин. Мен жумасына 2 жолу орозо кармайм, тапкан бардык кирешемдин 1/10 берем. Салык жыйноочу болсо алыс туруп алып асманды кароого да батынбастан, көкүрөгүн койгулап, Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр деп сыйнат. Силерге айтып коеюн, фарисейге караганда бул адам Кудай алдында көбүрөөк акталып үйүнө кетти. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Келиңиздер ушул эки адамды мындай аларды соттош үчүн же айыпташ үчүн эмес, руху жакыр болуу деген эмне экендигин көбүрөөк түшүнүш үчүн салыштырып карап көрөлү. Бул аятта Иса көбүнчө салыштырбагыла деп айтат, көбүнчө өзүңөрдү башкаларга теңебегиле деп айтат. Бирок фарисей ал кандай адам болгон? Динчил, албетте динчил адам. Ал эмне деп сыйынып атат? Негизи анын жашоосу кандай болгон? Кудайга ыраазы экен ал. Бирок ал мындай деп атат. Мен башка адамдарга окшоп талап тонобойм, жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм. Бул нерсени албетте эч ким кылбашы керек. Бул Кудайдын берилген осуяттары. Бирок ал муну менен эмне кылып атат? Өзүн башкаларга салыштырып, өзүн башкалардан жогору көтөрүп атат. Анын мындай диний жөрөлгөлөр, мындай динчилдик, же болбосо анын таянган нерсеси 12-аятта. Мен жумасына 2 жолу орозо кармайм, тапкан бардык кирешемдин 1/10 берем дейт. Демек ал мындай өзүнүн эмнеси менен мактанган, же болбосо өзүнүн эмнесине таянган? Иштерине таянып атат. Мындай диний жактан иштерине таянып атат. Анан ошол учурда фарисейлер
кандай жашаган биз билебиз, алар жакыр жашаган эмес. Ыйык китептен биз билебиз. Ал эми салык жыйноочуну карасак, азыркы тил менен айтканда салык жыйноочу ким? Налоговый. Ошол убакта, азыркы убакта налоговыйлардын жашоосу окшош эле. Ал балким азыркы жашоо менен салыштырып караганда, ал балким 2 этаж особняк болгон, балким биз тепкеген машинени минген, балким дайыма мындай кошелегу аябай толуп тургандыктан портмонеси бүгүлгөн эмес акчанын көптүгүнөн, балким. Бирок ал фарисейге окшоп, ошол жетишкендиктерине, өзүнүн мүлкүнө, эмнесине болобу, эч нерсесине таянган жок. Бирок эмне деп атат? Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр дейт. Андан ары Иса руху жакыр болуу деген эмне экендигин айтып атат. Өзүн көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт дейт. Демек, руху жакыр болуу деген бул өзүн басынтуу. Руханий банкрот экенинди моюнга алуу да, руханий жактан. Мейли, бардыгы бар сизде. Бардык жактан, руханий жактан, же болбосо материалдык жактан көп нерсеге жетиштиңиз. Бирок Кудайдын алдына, Кудай, ал нерсе эч нерсе эмес. Мен банкротмун. Дагы бир эң сонун мисалы бай адам менен Лазарды биз жакшы билебиз, аны карабай эле коелу. Бай, ал өзүнүн байдыгына чиренип, күн сайын кымбат кийинип, күн сайын той өткөрүп, окумуш той өткөргөн. Ал эми Лазар, ал күн сайын анын жашоосу кандай болду эле, кыска сөз менен айтканда, эч нерсеси жок болчу. Кийгенге кийими, үйү, керек болсо тамак ашы, анын аңсаз келгенсип ал оорулуу болчу. Ал толук Кудайга жана адамдарга көз каранды болчу. Мына ушуга окшош да. Руху жакыр болуу деген руханий банкрот экенинди моюнга алып, Лазарга окшоп жыйында кызмат кылабызбы, же болбосо коомдо иш кылабызбы, бизнес кылабызбы, үйүбүз бар, машинебиз бар, акчабыз бар болсо дагы, жок болсо да, бирок Лазарга окшоп эч нерсебиз жоктой болуп Кудайдын алдына келүү. Мына руху жакыр болуу деген ошону билдирет. Биз Забурдан окуганыбыздай, чын жүрөктөн Кудайга моюн сунуу. Салык жыйноочуга окшоп, Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр деп Кудайдын алдына келүү. Руху жакыр болуу деген ушуну билдирет экен. Анан өзүнүн руху жакыр болуу экенин моюнуна алган адам өз күчү менен өзүнүн күнөөлөрүнөн куткарыла албастыгын түшүнгөн адам эмне кылат күнөөлөр үчүн? Кийинки бакыт, мындан кийинки бакыт жаралат. Экинчи бакыт. Ал жакта эмне деп айтылат? Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат дейт. Көп эле адамдар ыйлашат бүгүнкү күндө. Үйүм жок, машинем жок, акчам жок, аялым жок, күйөөм жок, жана башка көп эле адамдар кайгырышат, ыйлашат. Бирок ушулар жөнүндө айтып атабы Иса. Ушулар бактылуу деп атабы. Павылдын корундуктарга жазган 2 катында 7-бөлүм 8-ден 11-ге чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Ошондуктан жазган катым менен силерди капалантканыма өкүнбөйм. Катымдын силерди капалантканын көрүп өкүнгөн элем, бирок силер убактылуу эле капаландыңар. Азыр болсо кубанып турам. Албетте, кайгырганыңар үчүн эмес, күнөөңөрдү сезип өкүнүп кайгырганыңар үчүн кубанып турам. Анткени силер Кудайга жаккандай кайгырдыңар. Демек, байкап атасыңарбы? Анткени силер Кудайга жаккандай кайгырдыңар. Демек, биз силерге эч кандай зыян келтирген жокпуз. 10-аятта. Себеби Кудайга жаккан кайгы тобо кылып куткарылууга алып келет. Ал эми бул дүйнөнүкүндөй кайгы өлүмгө дуушар кылат. Себеби Кудайга жаккан кайгы силерде кандай тырышчаактыкты, кечирим суроону, күнөө кылган адамга нааразыланууну, коркунучту, каалоону, кызганчаактыкты, жазаны жаратканын карагылачы. Бул иште таза экениңерди бардык жагынан көрсөттүңөр дейт. Демек, эмне үчүн ыйлагандар? Кызыл Инжилде кайгыргандар бактылуу деп жазылган. Демек, эмне үчүн кайгыргандар бактылуу? Бул аяттан көргөнүбүздөй күнөөсүн сезип, өкүнүп кайгыргандар, ыйлагандар. Себеби ыйык жазуудан биз билгенибиздей 2 түрдүү кайгы бар. Кудайга жаккандай кайгы жана Кудайга жакпаган кайгы. Кудайга жаккан кайгы эмнеге алып келет?
тоо кылып куткарылууга алып келет экен. Ал эми Кудайга жакпагандай кайгы, жанагы мен айткандай, менин тигиним жок, мунум жок деп тизмени уланта берсек, аягы бүтпөйт. Кудайга жакпаган кайгы эмнеге дуушар кылат дейт? Өлүмгө дуушар кылат дейт. Демек, биринчи бакыттан, руху жакыр болуудан, ошо күнөөсүн түшүнүп, анан ошо күнөөсү үчүн кайгырып, ыйлаган экинчи бакыт пайда болот. Мына ушул күнөөсү үчүн ыйлагандар, кайгыргандар бактылуу дейт. Биринчиден, өзүнүн күнөөсү үчүн. Экинчиден, башкалардын күнөөсү үчүн. Көпчүлүк учурда биз башкалардын күнөөсүн көргөндө биз кандай реакция кылабыз? Эмне себептен күнөө кылып ийди, себебин издеп, же болбосо ооруп калса, кандай күнөө кылып ийди деген сыяктуу ошол айыптаган абалга өтүп баштайбыз. Бирок Жезекил китебинде, Жезекил пайгамбардын убагында Исраил эли Содом менен Гоморго окшоп калган. Кичинесинен чоңуна чейин ушунчалык Содом менен Гомор эли кылган ушу күнөөлөргө батып кеткен. Кудай пайгамбарлар аркылуу көп жолу эскертсе да болбой, алар жийиркеничтөө иштеринен баш тарткан эмес. Акыры Кудай эмне кылат? Өзүнүн периштелерин жиберет. Менин шаарымдын элин кыр деп. Бирок эскертет. Ошол шаардын жийиркеничтүү иштерин көрүп туруп, үшкүргөн, кайгырган адамдардын чекесине белги кой дейт. Демек, ушундай реакция кылышыбыз керек башкалардын күнөөсүнө. Жыйынга тиешеси бар адамдар болобу же тиешеси жок адамдар болобу, коомдун күнөөсүн көрүп туруп, биз корунт жыйынына окшоп кекирейбей, тескерисинче ошол күнөө үчүн биз өкүнүшүбүз керек, кайгырышыбыз керек. Мына ушундай кайгыргандар бактылуу дейт. Анан албетте биз күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, биринчи жаккан 1-бөлүм 9-аятта Кудай эмне кылат? Биздин күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен тазалайт. Анан тазалангандан кийин бизде албетте Исанын каны аркылуу тазалайт. Тазалангандан кийин бизде эмне кийинки бакытка болгон муктаждык же болбосо кийинки бакыт жаралат. Бул 3-чү бакыт. Эмне дейт ал жакта? Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Момундар деген булар кимдер? Же болбосо момундар бактылуу деген эмне? Сандар китеби 12-бөлүм 3-аятта Муса жер үстүндөгү бардык адамдардын ичинен эң момун адам болгон дейт. Ушул аяттын контекстинде Мусанын бир туугандары Арун менен Мириам аны айыпсыз жерден айыпташып, эмне Кудай сага эле сүйлөптүрбү, бизге деле сүйлөгөн деп аны айыптап башташкан. Бирок Кудай эмне кылды ушуларды көрүп? Жазалады. Өзгөчө Мириамды пес орус менен жазалады. Анан Мусанын реакциясы: көрдүңөр, ушуну көрмөксүңөр" деген жок. Же болбосо таарынып аларды кечирбей жатып алган жок. Тескерисинче ал эмне кылды? Өзүн айыпсыз жерден айыптагандар үчүн ал сыйынды. Акыры Кудай Мириамды айыктырды, алардын күнөөсүн кечирди. Демек, момун болуу деген ушуну билдирет. Таарынып жатып албай, кечирип алар үчүн сыйынуу. Анан биз өзгөчө Исадан үйрөнүшүбүз керек момундукту. Матай 11-бөлүм 28-ден 30-га чейинки аяттарда Иса мындай дейт: "Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем. Менин моюнтурумду алып, менден үйрөнгүлө, анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Анткени менин моюнтуругум жакшы, жүгүм жеңил" дейт. Биринчиден, биз момундукту Исадан үйрөнүшүбүз керек. Жана анткени Иса момун, жоош жана момун. Анын момундугу эмнеден көрүндү эле? Эсиңиздердеби? Айкаш жыгачка баратканда: "Кудайым, атаке, мүмкүн болсо ушул чөйчөк мени кыя өтүп кетсин. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун" деп Кудайдын эркине моюн сунган. Демек, момундук өзүң каалабай жатсаң дагы Кудайдын эркине моюн сунуу. Кудайым, мен каалагандай эмес, сиз каалагандай болсун деп Кудайдын эркине моюн сунуу. Момундук деген ушуну билдирет. Бирок жоош жана момун мүнөз бул дүйнөлүктөр үчүн алардын түшүнүгү боюнча бул алсыз сапат дейт. Орусча айтылган наглость второе счастье деген сөз бар го.
бакытка жеткиң келсе наглый бол депчи, жоош момун болсоң сен эң алсыз адамсың. Бирок Исанын момундугу бул сөзсүз эле бул мындай мыйзамсыз иштерди көргөндө мындай унчукпа жоош болуп отура берүү эмес. Иса билесиздерби, ибадатканада салык чыйын акча алмаштыруучулар менен соодагерлерди эмне кылган? Кудайдын үйүнө болгон кызганыч мени жеп жатат деп аларды кууп чыгарган. Анан Павылда деле Исаныкындай момун мүнөз болгон. Ал мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла деп өзгөчө корунт жыйыны күнөө менен ойногон жыйын болгон. Бирок ал ушундай момундук менен барганды каалайсыңарбы же таяк менен барганды каалайсыңарбы деп ал Павыл дайыма ошо күнөөгө кайдыгер карагандарга, күнөө менен ойногондорго ушундай катаал мамиле кылганга дайыма даяр болгон. Демек, жоош жана момундук андай мүнөздү билдирбейт. Биринчиден бул Кудайга моюнсунуу, Кудайдын эркине толук моюнсунууну билдирет. Андан кийинки 4-чү бакыт. Бул адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат дейт. Кызыл Инжилде адилдикке суусагандар, адилдикке чаңкагандар бактылуу дейт. Демек, адилдик деген эмне? Кудай адил жана ал өзүнө келген ар бир адамдан ошондой эле адилдикти талап кылат. Ал эми ыйык жазууда бир дагы адил адам жок. Күнөөсүз бир дагы адам жок дейт римдиктерге жазылган катта. Анда кантип биз адилдикке чаңкай алабыз? Кантип биз Кудай талап кылган адилдикке жете алабыз? Адилдик деген сөз бул такыба деген сөзгө жакын. Такыба деген сөз бул Кудайга жаккандай жашоо, Кудайдын эркине ылайык Кудайга жаккандай жашоо дейт. Кантип бизде адилдикке болгон чаңкоо пайда болот? Биринчиден, рухубуз жакыр болуп, руханий банкрот экенибизди мойнубузга алып Кудайдын алдына келгенибизде, Кудайдын өз күчүбүз менен күнөөлөрүбүздөн бошоно албастыгыбызды түшүнүп, Кудайдын алдыбызына келгенде ошо күнөөлөрүбүз үчүн кайгырып, ыйлап, боздоп Кудайдын алдына келгенибизде, Кудай Иса Машаяктын каны аркылуу бизди ошо күнөөдөн тазалайт. Анан тазалангандан кийин бизде Исадай момундук сапат пайда болот, мүнөз пайда болот. Анан тазалангандан кийин эми мен күнөөдөн тазаландым. Эми мен Кудайдын эркине ылайык жашагым келет деп, Кудайдын эркин издеп баштайбыз. Ошол адилдикке болгон суусоо, адилдикке болгон чаңкоо. Анан ошондой адам, Кудайдын адилеттигин издеген адам, ал кайсы жерге кайрылат? Адамдарга кайрылабы же Кудайдын сөзүнө? Адилдикке чаңкоо менен Кудайдын сөзүнө чаңкоо экөө бирдей. Демек, Кудайдын сөзүн окуп, ошол жактан Кудайдын эркин билгиси келет. Кудайдын сөзүн окуп жатып, ал бул нерсени балким буга чейин базарда соода кылып, балким документтерге 1000 сомдук товарды 1050 сом же 1500 сом деп жазып коюп жүргөн болсо, анда Кудайдын сөзүн окуп атып, мен калп айтпашым керек турбайбы? Мен урдабашым керек турбайбы деп ошол нерсени түшүнүп, эми мындай кылбай калат. Кичинекей нерседе дагы ал Кудайга жаккандай жашаганга аракет кылат. Жакан жазган жакшы кабар 6-бөлүм 36-аятта Иса мындай деген. Исаларга мындай деди: мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт, мага ишенген адам эч качан суусабайт дейт. Демек, адилдикке чаңкоо, адилдикке болгон суусоо, Исага болгон ишеним аркылуу адамда ошондой адилдик пайда болот. Анан бул бир эле жолу суусуну кандырылып калбайт. Өмүрү өткөнгө чейин ошондой суусоо, чаңкоо болот. Ал ошол чаңкоону, суусоону дайыма Кудайдын алдына келип, Кудайдын сөзү аркылуу кандырып турат. Андан кийинки бакыт пайда болот. Бул кайсы бакыт? Райымдуулар бактылуу, анткени аларга да райым кылынат. Райымдуу болуу бул боорукер болуу, кечиримдүү болуу менен барабар. Мисалы үчүн, мен ырайымдуумун, менде ырайымдуулук сапат бар деп коюп, бирок мен тигил адамды кечирбейм, кечиргим келбейт же кечире албайм дей албайбыз. Бул дайыма бирибиз менен чогуу жүрөт.
Иса ушул тоодогуна айткан насаатында 6-бөлүм 12-де жана 14-15 аяттарда Иса мындай деген: бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асмандагы атаңар да силерди кечирет. А эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт дейт. Демек, ырайымдуулук боорукердик. Иса дагы айткан, асмандагы атаңар кандай боорукер болсо, силер да ошондой боорукер болгула дейт. Демек, Исага келген адам, Исанын адилдигине ээ болгон адам, ал Исага окшоп, болбосо Кудайдын мүнөзүнө окшоп, ырайымдуу сапатка, боорукер мүнөзгө, кечиримдүү мүнөзгө ээ болот. Анткени, эгерде ал кечирбесе, Жакып 2-бөлүм 3-аятта жазылгандай, ырайым кылбаган адам ырайымсыздык менен соттолот дейт. Байкап атасыңарбы, барган сайын өсүп атат бактылуулуктар. Барган сайын ушул бактылуулуктар мындай Кудайга жакындаткан сапаттар. Кийинки сапат андан дагы да жакындатат Кудайга. Бул 6-чы бакыт, жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт дейт. Кудайды биз сөзсүз эле мындай денелик көздөрү менен көрүү эмес. Кээ бирде биз мындай деп та сыйынышыбыз мүмкүн. Ой, Кудайым, тигил адам дайыма Кудайды көрөт. Мага эмне көрүнбөйсүң? Мага дагы көрүнчү деп ушундай сыйынышыбыз, ушундай реакциябыз болушу мүмкүн. Бирок бул жакта Кудайды көрүшөт деп эмне жөнүндө айтылган? Ага чейинки ошол бул жүрөгү тазалыктан көз каранды. Канткенде биз Кудайды чындап көрө алабыз? Биздин жүрөктөр канткенде тазартылат. Мунун жообу сөзсүз буга чейинки айтылган бакыттарга көз каранды. Анткени 1-2, 3 классты бүтпөй туруп 6 класска өтө албайсың. Ошондой эле 1-2, 3 буга чейинки айтылган бакыттарга ээ болбой туруп жүрөгү таза боло албайбыз. Демек, 1-чи бакытты эстеп көрөлү. Эмне жөнүндө эле 1-чи бакыт? Руху жакыр болуу деген эмне? Бул Кудайга моюн сунуу. Руханий банкрот экенинди моюнга алып Кудайдын алдына келгенибизде жана өз күчүбүз менен күнөөлөрүбүздөн арыла албастыгыбызды моюнга алганыбызда жана ошо күнөөлөрүбүз үчүн кайгырып ыйлаганыбызда бул 2-чи бакыт. Ошондо Кудай биздин күнөөлөрүбүздү кечирет жана баардык адилетсиздиктен тазалайт. Анан кийинки мүнөзгө, сапатка, момундук мүнөзгө ээ болобуз Исаныкындай. Анан момун болуп, Кудайдын эркине моюн сунуп, Кудайдын адилдигине ээ болуп, андан кийинки сапат, 5-чи сапат, Кудайдай ырайымдуу мүнөзгө ээ болобуз. Кечиримдүү болобуз. Анан ошондо биздин жүрөгүбүз Иса Машаяктын каны аркылуу тазартылганда, биз жүрөгүбүз таза болот. Ошондо биз Кудайды мурда болуп көргөндөй Кудайга жакын болобуз. Бул Кудайга болгон жакындыкты, бул адамдын руханий абалын билдирет. Сөзсүз эле денелик көздөр менен Кудайды көрүү эмес. Бул Кудай менен тыгыз байланышты билдирет. Эгерде буга чейинки 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү бакытка ээ болуп келип, анан жанагы 5-чи бакыт бул ырайымдуулар бактылуу. Ошол бакытка келгенде биз бирөөнү кечирбей койсок, жүрөгүбүздө кандайдыр бир кечирбестик болсо, анткени ырайымдуулар бактылуу, аларга да ырайым кылынат деп атпайбы? Бул боорукер болуу, же болбосо кечиримдүү болуу. Мындай деп да айтсак болот да. Кечиримдүүлөр бактылуу, анткени аларга да кечирим болот десек да болот. Эгерде ушунча бакытка ээ болуп келип, ушунча аракет кылып келип, ушунча классты бүтүп, мисалы, мектепти бүтүп, университетти бүтүп, анан магистратурага жеткенде мындайча айтканда, ушул баягы кечирбеймин, кечире албайм мен деп ушундай кечирбестик болсо, анда жүрөгүбүздө толук тазалык болбойт экен. Ошондо анда биз Кудайды көрө албай, Кудайга жакындай албай, ошол нерседе токтоп калабыз же кайра артка кетебиз. А эгерде толук кечирип, Иса бизди кечиргендей, биз да аны кечирсек, анда жүрөгүбүз толук тазартылып, андан дагы биз Кудайга жакындап кетебиз, жакындайбыз. Ошентип, адам Иса Машаяктын каны аркылуу тазаланып, таш жүрөктүн ордуна эч жүрөккө ээ болот. Бул байыркы келишимде
жаңы келишимдин убадасы Жезекиел 36-бөлүм 26 аятта айтылган. Мен алардын денесинен таш жүрөктү алып салып, аларга эт жүрөк берем деген. Бул жаңы жүрөк, жаңы мүнөз. Анан Эфестиктер 1-бөлүм 7 аятта Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу куун төлөнүп күнөөлөрүбүз кечирилди деп жазылгандай, Машаяктын каны аркылуу биздин жүрөктөрүбүз тазартылды. Ошол Эфестиктер 5-бөлүм 26 аятта Иса Машаяк жыйынды сөз менен жууп тазалап ыйыктоо үчүн өзүн берген дейт. Демек, Кудай Иса Машаяк биринчиден өзүнүн каны аркылуу, анан өзүнүн сөзү аркылуу биздин жыйындын ар бирибиздин ички жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү тазалайт. Эгерде мен Кудайым жүрөгүмдү тазала деп коюп, бирок Кудайдын сөзүн барк албасам, анда мен өзүмдү өзүм алдаган болом. Демек, сиз Кудайдын сөзүнө канча убакыт бөлүп, Иса Машаяк өз сөзү аркылуу сиздин ички жан дүйнөңүздү тазалашына жол берип жатасызбы? Канчалык жол берип жатасыз? Күн сайын канча убакыт бөлүп жатасыз? Бул бакыттан кийинки бакыт сөзсүз жаралат. Жүрөгү тазартылган адам сөзсүз кийинки бакыт. Кийинки бакыт эмне? Тынчтык. Тынчтык орнотуучулар бактылуу. Анткени алар эмне дейт? Кудайдын уулдары деп аталышат. Тынчтык бул рухтун жемиши. Адамдын өзүндө тынчтык жок. Кудай менен элдешпеген адамдын өзүндө тынчтык жок. Адам тынчтыктын булагы эмес. Бирок бул жөнүндө тынчтык, бул жерде тынчтык орнотуучулар деп кимдер жөнүндө айтылган? Эсиңиздерде Эфестиктерге жазылган катта тынчтык жөнүндө жакшы кабар таратуучулардын буттары кандай сонун деп. Ошондой эле Римдиктерге жазылган катта Иса Машаяк аркылуу биз Кудай менен тынчтыкка ээбиз дейт. Демек, Иса Машаяктын тынчтыгына ээбиз. Бул дүйнөнүн тынчтыгына эмес. Иса айткан, менин бергеним силердин бул дүйнөнүн бергендей эмес. Исанын берген тынчтыгы, Исанын берген кубанычы бул дүйнөнүн бергендей эмес. Демек, Иса Машаяк аркылуу биз Кудайдын тынчтыгына ээбиз. Анан ошол тынчтыкка ээ болгон адам, Кудайдын тынчтыгына ээ болгон адам, ал жөн жатпайт. Ал сөзсүз чыгат. Жана идишке сууну куя берсе, ал ташып чыккандай эле, Кудай менен тыгыз байланышта болгон адам, жүрөгү тазартылган адам, Кудайдын тынчтыгына, сүйүүсүнө, кубанычына ээ болуп, анан ал сөзсүз башкалар менен ошол тынчтык жөнүндө, башкача айтканда, жакшы кабар менен ал бөлүшөт. Корунтуктарга жазылган 2-кат 5-бөлүм 17-ден 21-ге чейинки аяттарда мындай дейт. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Мунун баары Кудайдан. Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. Анткени Кудай Машаяктын ичинде дүйнөнү өзү менен элдештирди, адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок, бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз, Кудай менен элдешкиле. Демек, тынчтык орнотуучулар, алар башкаларды Кудай менен элдештирүүчүлөр. Тынчтык жөнүндө жакшы кабар таратуучулар. Анан бул бакытка ээ болгон адам сөзсүз кийинки бакытка ээ болот. Сөзсүз кийинки бакыт жаралат бул бакыттан кийин. Ал эмне? Кайсы бакыт? Жакшы кабар таратканда эмне болот көбүнчө? Куугунтук. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу. Анткени асман падышачылыгы алардыкы дейт. Бул дүйнөдө көпчүлүк адамдар ар кандай нерсе үчүн куугунтук чечишет. Бирөөлөр саясий куугунтук чейт, бирөөлөр дагы бир нерсени айыпсыз жерден айыптап коюшуп, урдабаса да урдап койду деп, анан ошонун айынан ак жеринен эмне куугунтукталып түрмөдө отургандар аз эмес. Бирок ушул жөнүндө айтып атабы Иса Теңир? Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу дейт. Бул кийинки айтылган аяттар менен байланыштуу. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалага калсаңар бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан дейт. Демек, чындык үчүн куугунтукталгандар бул Исанын ысымы үчүн куугунтукталгандар.
жанагы тынчтыкка ээ болгондор, ошол бакытка ээ болгондор, алар ошол тынчтык менен бөлүшүп жүрүп, эми баарыбыздын эле тажрыйбабызда, көпчүлүгүбүздүн тажрыйбабызда бар. Мен ишенип калып үйгө барып жакшы кабар айтканда ал жактан сөзсүз куугунтук болуп, досторго барып жакшы кабар айтканда алар менен тегеректеп алып баш тартып, сен сатып кетипсиң деген сыяктуу ушундай нерселер баарыбыздын көпчүлүгүбүздүн башыбызда болсо керек. Кимдер тынчтыкка ээ болсо, алардын башынан өткөн бул нерсе. Ошентип Филиппиялыктарга жазылган катта силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул алар үчүн өлүмдүн, ал эми силер үчүн куткарылуунун белгиси. Анткени силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Бул куштун эки канаты сыяктуу. Куш бир канаты жок, эмне кыла албайт? Уча албайт. Эгерде биз ишенебиз деп коюп, бирок башкаларга ошол менен жакшы кабар айтпасак, анда биз бир канаты жок куш сыяктуу руханий уча албайбыз, көтөрүлө албайбыз. Куугунтук келгенде, бул куугунтук Кудайдан, Жакыптын катында айтылат. Бул силердин ишениңердин бекемделиши үчүн берилет дейт. Анан Иса Теңирде айткан, бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле. Анткени мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым дейт. Эгерде менин сөзүмдү кабыл алган болсо, эгерде мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат дейт. Демек, Иса айткан, Иса чындык, жана Исанын ысымы үчүн куугунтукталгандар, жана бул жакта жалган жалага калгандар, алар бактылуу дейт. Демек, бир туугандар, насаатыбыздын жыйынтыгында алгач биз ушул бакытка ээ болгубуз келсе, чындап эле биз бактылуу болгубуз келсе, эмне кылышыбыз керек? Биз башында бул дүйнө, биз жашап жаткан коомдун ошо бакыт жөнүндөгү түшүнүгү бул жерде айтылган Исанын айткандарына таптакыр карама каршы экенин айтканбыз. Бул дүйнө бакытты ар кандай, бир сөз менен айтканда, көзгө көрүнгөн материалдык нерселерден издейт. Ал эми сиз чыныгы бакытты кимден же эмнеден издейсиз? Бул дүйнөдөн издеп жаткан жоксузбу? Адамдардан издеп жаткан жоксузбу? Жогоруда аталган, биз айткан чыныгы бакытка, Иса айткан көзгө көрүнбөгөн ушул бакыттарга, улуу баталарга ээсизби? Же көзгө көрүнгөн бакытты издеп жатасызбы? Келиңиздер, Кудайыбыздын алдында ушул Иса айткандай рухубуз жакыр болуп Кудайыбыздын алдына келели. Руханий банкрот экенибизди мойнубузга алып келели. Коомдогу ордубузга же жыйындагы кызматыбыз, кандай бир ийгиликтерибиз болобу, же коомдо бир ийгиликтерибиз болобу, же материалдык бир жетишкендиктерибиз болобу, же эч нерсебиз жок болуп атса дагы биз салык жыйноочуга окшоп, Кудайым, мага ырайым кыла көр, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр деп руханий банкрот экенибизди мойнубузга алып келели. Ыйлашыбыз керек болсо ыйлайлы, боздошубуз керек болсо боздойлу. Жакыптын катында күнөөкөрлөр күлгөндүн ордуна ыйлагыла, кубанганын ордуна кайгыргыла, боздогула деп жазылган. Эгерде күнөө үчүн ыйлашыбыз керек болсо ыйлайлы, кайгырышыбыз керек болсо кайгыралы. Башка бирөөлөрдүн күнөөсүн, коомдун күнөөсүн көрүп жатсак, алар үчүн кайгыралы, ыйлайлы. Жана ошол күнөөбүз үчүн кайгырып, ыйлап сыйынсак, Кудай биздин жүрөктөрүбүздү тазалайт, Исанын каны аркылуу тазалайт. Ошондо биз Исаныкындай момун мүнөзгө ээ болобуз. Жана адилеттикке чаңкоо болот. Жана Исадай биз ырайымдуу мүнөзгө ээ болобуз. Жүрөктөрүбүздү карайлы, анткени Кудайдын сөзү күзгү сыяктуу дейт. Чындап эле менде ырайымдуулук барбы? Ырайымдуу сапат барбы? Кечиримдүүлүк барбы? Эгерде бирөөлөрдү кечире албай жаткан болсок, анда азыр ушул жерден биз кечирем деп чечим чыгаралы. Эгерде биз толук кечирсек, анда жүрөгүбүз Исанын каны аркылуу дагы да тазартылып, биз жанагы жүрөгү тазалар бактылуу. Анткени алар Кудайды көрүшөт дегендей, биз Кудайга ушунчалык жакындайбыз. Аминь. Келиңиздер сыйыналы. Асмандагы Кудайыбыз, сизге алкыш, сизге даңк. Иса Теңир, сиздин сөзүңүз тирүү жана таасирдүү, кош миздүү, ар кандай кылычтан курч. Ал жандан рухту ажыратып, сөөктүн
чучугуна чейин, муундарга чейин жетет жана жүрөктөгү ниеттерди соттойт. Эгерде биздин ниеттерибиз туура эмес болсо, анын туура эмес экенин көрсөтөт. Иса Теңирим, мен сиздин алдыңызда рухум жакыр болуп, руханий банкрот экенимди мойнума алып сиздин алдыңызга келем. Менде таяна турган, мактана турган эч нерсем жок, Кудайым. Кудайыбыз бизге, мага жана жалпы өзүңүздүн элиңизге ырайым кыла көрүңүз. Биз сизге муктажбыз, Кудайым. Биздин бир нерсебиз барбы же жокпу, ийгиликтерибиз барбы же жокпу, ал маанилүү эмес, Кудайым. Сиздин ырайымыңызга муктажбыз. Кудайым, бизге ырайым кыла көрүңүз. Биздин күнөөлөрүбүздү кечириңиз, Кудайым. Кээде биз башкалардын күнөөлөрү үчүн эмес, өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү көргөндө дагы кайгырбай, тескерисинче текеберденебиз, менсинебиз, Кудайым. Бизге моюн сунган жүрөк бериңиз, момун жүрөк бериңиз. Бизди ар кандай кайдыгерликтен, көңүл коштуктан арылтыңыз, Кудайым. Бирибизге боорукер, ырайымдуу жана кечиримдүү бололу, Кудайым. Анткени сиз айткансыз, эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, асмандагы атаңар дагы кечирбейт. Эгерде силер кечирсеңер, анда атаңар дагы кечирет деп. Кудайым, биз сизден кечирим алыш үчүн биз дагы башкаларды кечиргенге үйрөтүңүз, Кудайым. Кечиримдүү болгонго үйрөтүңүз, Атакебайым. Ушул бакыттарга ээ болуп, күндөн күнгө жакындап, ушул чыныгы бакытты ар дайым сизден издегенге жардам бериңиз. Биздин көңүлүбүз ушул дүйнөлүк нерселерге, материалдык нерселерге бурулуп кетпесин, Кудайым, бизди сактаңыз. Жана биз ушул сиздин тынчтыгыңызга ээ болуп, сиздин бактыңызга, сиздин сүйүүңүзгө, кубанычыңызга ээ болуп, жана ошол башкалар менен дагы бөлүшө алгандай бололу. Ошол тынчтык менен башкалар менен дагы бөлүшө алгандай бололу. Биз тынчтык орнотуучулар бололу, Кудайым. Кайсыл жерге гана барбайлы, тынчтык жок жерде биз тынчтык орнотуучулар. Үмүт жок жерде биз үмүт алып келүүчүлөр. Караңгы жерге биз жарык алып келүүчүлөр бололу, Кудайым. Рахмат, Ата. Иса Теңирдин атынан биз ыраазычылык менен сыйынабыз. Амин.